Bismillahirrahmanirrahim. Köpçülüğümüz al adamdan, bul adamdan, dosundan, je bolsam kebirkiler ayalından, kүйөөсүнөн zapkı jedim, je bolsam men oylogондой мамиле кылбай койду, мен oylogондой сүйбөй койду деп көпчүлүк убакта ушундай учурлар болуп калат да. Чындыгында урматтуу бир туугандар, биздин жаныбыздагы адамдар, биз жакшы көргөн адамдар биз ойлогондой сүйүүнү бере албайт экен. Биз ойлогондой жакшылыктын бардыгына толук жакшылыкты бере албайт экен да. Неге дегенде инсандын жүрөгү бир гана Алла Тааланы толук сүйүш үчүн жаралган экен да. Эгерде сиз Алла Тааланы толук сүйгөн болсоңуз, сизге Алла Таала гана жүрөгүңүзгө тынчтыкты, толук сүйүүнү Алла Таала гана бере алат экен. Кээ-бир адамдар ошондой улук болгон, же болбосо кемчилдиксиз сүйүүнү, кемчилдиксиз жакшылыкты жаратуучудан эмес, балким жаратылган инсандардан, күйөөсүнөн, аялынан, жакындарынан, досторунан күтүп алат дагы. Ошол адамдар кээ-бир жерде инсандык кылып, табигый даражада, же болбосо кандай бир кетик атайлап дагы ката кетирип, ошол адам ойлогондой, каалагандай жакшылыкты бере албай калган болсо, ошолордун баардыгынан үмүт үзүлүп, мен сындым деп өзүнү ушундай жемелеп калат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз чындыгында Алла Тааланы толук сүйүшүбүз керек. Ал эми башка адамдарды инсандык даражада, адамдык деңгээлде сүйсөк, ошондо биз алардын кээ-бир кемчилигини табигый абалда кабыл алып, алардан толук нерсени үмүт кылбастан, жүрөгүбүз жараланбастан тынч жашайт экенбиз. Алла Таала баарыбызга Алла Тааланын өзүнү толук сүйгөндө насип кылсын, жана инсанды, адамды адам катары, адамдык деңгээлде гана сүйгөнгө Алла Таала өзү насип кылсын деп айтар элем. Алла Таала эки дүйнөдө баарыбызды бактылуу кылсын, бейиште жолуктурсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.